Ал эми мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич экинчи указын чыгарды футболду колдоо боюнча. Биринчи указы былтыр чыкса, экинчи указы мына быйыл чыкты. Анын негизинде жана өкмөттүн биздин мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизүүлөрдүн негизинде футболдук инфраструктуралар налогтордон бошотулду. Коммуналдык жанагы төлөмдөрдөн бошотулду. Жанагы социалдык айлык алганда төлөй турган налогтордон баарынан бошотулду. То есть футбол менен машыккан адамдар, организациялар, айлык алгандар, айлык бергендер бардык налогтордон бошотулду. Мамлекет ушул нерсени өзүнүн мойнуна алды. Мамлекет дагы эмне кылыш керек? Мына барын түзүп берди, бар шарттарды жасап берди сиздерге. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерге айтып кетемин, эгер мындан ары ойнобой турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз.